Туугандар, ассаламу алейкум. Ишиң түшпөсө да тишиң түшөт демекчи, тиши ооругандарга Жумабекти дагы бир сыра көргөзө кетсем туугандар. Өткөнкү видеодон кийин Жумабектин номерин таппай калып, Нургазы жана стоматологду реклама кылдың эле го, ошонун номери жок болуп атат, андай мындай деп мага чалгандар ошончо болду. Азыр Жумабектин стоматологиясын бир сиздерге көрсөтө кетейин. Ориентировочно айта кетейин туугандар. Экрандагы адреске навигаторга жазсаңар, клиника здоровья деген жерге алып келет. Жумабектин стоматологиясы ушул жерде. Бул стоматологияга бир эле кыргыздар эмес туугандар, бүт Средняя Азия боюнча биздин өзбек, тажик туугандар дагы келип тишиңиздерди каратсаңыздар болот туугандар. Акциясы боюнча азыр Жумабектин өзү менен ичкери кирип толук маалымат ала алаңдар. Жүргүлө. Мынакей туугандар, Жумабектин стоматологиясына келдим. Өткөндө элдин бардыгы Жумабектин номерин сурап, кандай эле деп видеону таппай элдер бир кыйла кыйналып калды. Азыр акциясы боюнча, башка нерсе боюнча Жумабектин оозунан дагы бир толук маалымат биле кетели. Жумабек досум, ассаламу алейкум. Жакшы, Кудай ырахмат. Акция боюнча жана башка боюнча элдерге кыскача айта кетчи видеонун башында. Ассаламу алейкум. Саламатсыздарбы? Биздин ишканада основной терапия, хирургия, имплантация, ортодонтия, ортопедия боюнча иш алып баратабыз. Ушул айтылган услугалар боюнча ушул октябрь, ноябрь айынча 50% иш жүргүзөбүз, Кудай кааласа. Мынакей туугандар, кыскасы тиш боюнча болгон муктаждыктар болсо келип 50% скидка кылдырып, ноябрь айына кылдырып кетсе болот. Мынакей туугандар, көрдүңүздөр, өтө жакшы мүмкүнчүлүк. Номерин, адресин, телефон номерлерин экранын астына жазып коем. Бир эле кыргыздарга эмес, биздин Средняя Азия боюнча өзбек туугандар, тажик туугандар, кыргыздар ушул Жумабектин стоматологиясына келе бересиңер туугандар. Многолетний опыту менен Жумабек бүт баардык ишине гарантия туугандар. Ушундай кеттик, анда видеону дальше уланталы. Туугандар, видеонун башында кыска нуска айта кетсем, өзүңүздөр жакшы билгендейди, биздин канча сом каналынын не только канал, и таксопаркыбыз дагы бар. Для подключенияга парктын комиссиясы 2% болбосо суткасына 100 рубль. 56 миңге чейин бир суткада акча чечсеңер болот туугандар, каждый 5 мүнөттө 14.500 рубльда. Катталыш үчүн биздин WhatsApp номерлерге документтерди жөнөтүп, кеңири кошулуп иштесеңер болот туугандар. Диспетчерскийбиз бар. Çalıp жазсаңыздар жооп берет, кошулуп алып кеңири иштей бересиңер туугандар. Ишеничтүү, полностью по Россию, кайсыл жакта болсоңуздар дагы кошулуп биздин таксопаркта иштесеңиздер болот туугандар. Ар бир айда 10дон топ 10 жакшы водительдерди тандап алып туугандар, полный бак бензин куюп беребиз туугандар. 10 балага жакшы деген 10 балага полный бак бензин куюп беребиз. Өткөн айда кичине байге болуп калып, жана биринчи, экинчи орун болуп кичине жана узучу болуп калды. Андан кийин байге эмес, только активный иштеген балдарга полный бак бир айда бир жолу бензин куюп берип турабыз туугандар. Ошондой кеттик анда. Ишти дальше уланталы туугандар. Бүгүн дагы сонун кызык видео болмокчу. Здрасте. Квартира 442. Спасибо. Вид мощный экен, жерден, а? Четкий салынган экен. Какой-то китайский проект окшойт. Китайский домдар окшош, старинный. Камера все равно не передаст тому красоту. Не знаю, посмотрим.
вон Стасик, я вижу. Я вижу Стаса. Я вижу Стаса. Ну, можем здесь выйти, а что? Да? Походим? Да, давайте. Починni alып келіп таштадым туғанда. 20 минутта келдім. 11 километр жүрдім. 2046 рубль болды. 2046 рубль. 3 сағаттық промокод бар да. Қантып іштетсем, қайда іштетсем деп. Так, короче, не то ли заказдарды береді. Королев, Моралев, энтузиастовты өлечі жанағындай. Вообще барсаң, заказда бербейді ал жақтаншы. Обязательно пустой келесін да. 1.19 миллион, Москва-Сити дейді. Ладно, ұштан өрелші. Ну, пока что шардан шыққан. Елки, танымам еді, не стоит беді отам. Сыртқарға азыр бүтте керек жет пробка. Именно шардан шығып кете беріш, тем более бүгін пятница болып қалды. Елдің бардығы Подмосковьялап кетіп отқан моментта. Бүт бардық проспекттер, сторону область тұрып қалған пробка болып. Не мечтаю. А, да, все правильно. Едем на Неглинная 15. Так, Шереметьево заказ. Что это у нас? Шереметьево. Так, Шереметьево дядьканы алып келіп таштадым. Конечно, без коэффициент беріп қойдым, но плюс-минус 40 минутта алып келдім, 2126 рубль болды. Домойды өчірөбүз, нары бери. Так, очередь недоступен дейді. Коэффициент жанып атты азыр что-то өчіп қалды. Коэффициент өчіп қалды. Так, туғандар, жаңылықтың сан жаңылық болды. Азыр аэропортқа заказды алып келсем, предупреждение деп келіп қалды. Не екен деп кіріп қарасам, с завтрашнего дня доступ на бизнес закроется дейді. Причина. Так, хана. Причина. Дресс-код водителя не соответствует стандартным тарифа. Бүгін тайный покупатель шыққан ұқсайды шағымда. Наки. Чтобы восстановить доступ к тарифу, надо успешно сдать тест и пройти интервью. Для этого зайдите в профиль Яндекс.Про, перейдите к тарифам бизнес. Ага. В следующий раз, если будет так, навсегда потеряйте бизнес-тариф. Так что вот так. Ну, жилетменен жүрген қоғыда отам. Елки пиджагын үстінен киіп алайын десем, вообще айдаш неудобный, да?
Вообще неудобно. Пиджакмен вообще эле дегиле айдаш неудобно дейм. Ар кандай ситуация болуп калат. Ошондой болгон окшойт эки. Ладно, дагы жакшы, эртең дептир. Эртең тарифы. Так. Срочно эртең жапса, эртең тест өтүш керек экен кайра. Тест өтүш керек экен. Ушундай. Кеттик азыр шамшым өтүп алып туруп заказды алып жылалы эми. Бүгүн пятница хоть ладно, бүгүнчө жакшы иштеп алайын. Эртең понедельниктен сдавать этпесе болду эми, выходной күндө учуп кетпесе болду, иштей албай. Көп күттүрбөй эле заказды алдым. Конце последний смена иштеп калайын эми. Так, келип калдым Шереметова пассажирга. Вроде коэффициент менен берди. Но билбейм каяка берди, ачыгын айтсам. Сейчас посмотрим. Так, Мосфильм оскорбить. Так, едем Мосфильмовская, да? Да. 80. Включить какой-нибудь радиоволну? Нет, хорошо. Азыр аэропорттон алып келген дагы клиенттин кишине бир азыраак экен. Адресин биринчи башка жака коюп, кийин башка жака коюп. Жолдун боюна точкасын коюп койгон экен да. Жолдун боюнан токтоп. Здесь удобно будет вам выйти десем. Можно было заехать, түшүп алып даңкылдап эшик жабат. Поддержкага жазып койдум эле. Бүгүн чөкө жалаң настроение түшүрө турган кабарлар, настроение түшүрө турган пассажирлар болот го. Так, краса коэффициент күйүп чыкты. Так, жайып нормальныйраак клиенттер чыкса экен. Кеттик да ошолантабыз туугандар. Ого. ССК дейт 1.57 менен берип атат. Девушка, мы почти вот приехали. Какой подъезд у вас? Угловой? Да. Так, где вам удобно будет остановиться? Ага, хорошо. Тынчып калгыча чет жарым саатта келдим. Дагы бир заказ. 2059 рубль келди. Контейнерский келип калды. 12ден кийин 3-үнчү заказ саат 3 болду. Домой коет окшойм сразу эле. Ох, как раз бир домоюм калыптыр. Куда это показывает? Во двор.
Здравствуйте. Так, вроде указан второй подъезд, не туда подъехал. Доброй ночи. Доброй ночи. Снимать. У Так. вас зарядочки есть. Шикарно. Едем на Тверской бульвар. Да? Снимать. Ага. Бизнесте эч түшүнбөйсүң. Бир туруп жакшы клиенттер чыгып калат, бир туруп жаман клиенттер чыгып калат. Но все равно чем башка тарифтерге караганда бизнес класста более адекватный да. Негедир клиенттеричи өтө редко. Мага окшогон жана бүгүн аэропорттон алган окшогон клиенттер өтө редко. Мен бизнесте иштегенден бери бир 2-3 эле ушундай урушкан жана эшик тарсылдатып чапкан адамдарды ушундай эле көрдүм. Саат 4:30 болуп кетти. 4:30 болуп кетти, уже уйкум да келип калды. Домойду коюп келаттым эле, Варшавскийден бериге көздөтүп, уже домоюм деле уже бүтүп деле калды окшойт да. 5 заказым 5000 болуптур 12ден кийин. Баланста 9000 акча бар эле. 9000 акча бар эле. Азыр 20800 болуп калыптыр. 12000 еще 1000 рубль наличка бар. Ошо менен 13000 иштептим да бүгүн. Жума күн. Уже уктап кетип, жанагынтип атам да, көздөрүм кызарып, жолки рисковать этким келип атат. Кичине эс алып алып туруп баштасамбы дейин деп атам, бирок бир уктап калсам ошо ойдон кантип турам деп атам да. 13000. Нормально, 12ден кийин 5 заказ. Уже кечеки числого кечинде канчада чыгыпмын. Так, бүгүн 7-де баштаган экен. 1, 2, 3, 4, 5, 6 заказ. 11 заказ 13000 болуптур бүгүнкүгөчү. 11 заказ 13000. Где-то 1,5 рубльдей расход кылгам. Полный бак заправка кылгам. Бир шкаласы кетти. Өзү постоянно эле ушундай. Кечинде полный бак толтуруп чыксам, бир шкаласы кетет 10.000, 13.000. Кичине өтүп кетсе 15.000ге чейин ушундай иштейм. Канча миң менен? Где-то 4000 сомдук, плюс-минус 4000 сомдук менен толот да. Бакчы. ТВОсу да келип калыптыр машинанын, эми дагы ТВОсун өчүш керек. Азыр канча болуп калды, майлары эмне болуп атат, аны дагы билбейм. Буюрса эртеңден барып көрүш керек эми. Так, 13000. Я не знаю, көздөрүм кызарып, уже башкача болуп калды. Азыр көрөйүнчү. Кичине ойлондуштуруп көрөйүн. Охай, деп кичине салып окшойт да. Жаман уйкум келип калды.